Кыргыз тили 3-класс мугалим Сапаркулова Чынара Жакбековна. Саламатсыңар балдар. Баарыңарга жагымдуу маанай тартылуу менен бүгүнкү сабакты баштайбыз балдар. Сабактын темасы менен таанышып алайык балдар. Бүгүнкү сабактын темасы сөз айкаштары. Өткөндө биз сөз айкаштары, сүйлөмдөр жөнүндө жалпы маалымат алгансыңар балдар. Буга чейин биз сүйлөмдөр түзүп келгенбиз сөз айкаштарынан. Бүгүн дагы сөз айкаштары боюнча кайталоо иретинде сөз айкашы темасы силерге берилди. Сөз айкашы дегенде эле негизи эле эмнени түшүнөбүз, кандай түшүнүк болот бизде? Сөз айкаштары кандай бир сүйлөмдүн ордун толуктай алабы? Сөз айкаштары негизи эле кандай кызмат аткарат биздин сүйлөө кебибизде? Ушулар боюнча ар кандай көнүгүүлөрдү иштейбиз. Анан көнүгүштөр менен сөз айкаштарын түзөбүз балдар. Бүгүнкү сабактын максаты менен таанышып алгыла. Бүгүнкү сабактын максаты сөз айкаш жөнүндө жалпы маалымат алабыз. Сөз айкаш жөнүндө жалпы маалымат алганда биз көнүгүү иштерди иштейбиз. Сүрөттөр аркылуу иштейбиз жана ушулар аркылуу биз сөз айкашы деген эмне экенин билебиз. Ырдык окуу менен тазалыктын канчалык маанилүү экенин билебиз. Силер билесиңер, өткөн темадан бери биз тартип, тазалык жөнүндө, тамактануу адеби жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Бүгүн дагы тазалык жөнүндө ырдык көркөм окуу менен анын канчалык тазалыктын канчалык маанилүү экендигин дагы көңүл бурабыз балдар. Ар кандай көнүгүүлөрдү аткаруу менен сөз айкаштарын түзөбүз. Мына жалпы жонунан бүгүнкү сабактын максаты ушундай сөз айкашын кантип ишке ашырыш керек экенин бүгүнкү сабактын максатынан көрдүңөр балдар. Анда эмесе сөз айкашы деген эмне экен? Ошого биринчи көңүл бурайык дагы. Сөз айкаш деп биз эмнени айтат экенбиз? Ошону байкап көрөйүк. Мааниси боюнча байланышкан эки жандан көп сөздөр сөз айкашы деп аталат. Алар ар кандай сөз түркүмдөрүнөн түзүлөт. Мисалы, жашыл арча, 10 балапан сууга түштү. Мааниси боюнча байланышкан эки жандан көп сөздөр сөз айкашы деп аталат. Эки жандан көп сөздөр мааниси жагынан бири-бири менен байланышып турганда гана алар эмне болот экен? Сөз айкаштар болот. Сөз айкаштар ар кандай сөз түркүмүнөн турат. Буга чейин силер сөз түркүмдөрүн өткөнбүз балдар. Сынатош, санатош, зататош, этиш, тактош деген сөз түркүмдөрү бар. Эми ошол сөз айкаштары сөзсүз түрдө бири сынатоштон, бири зататоштон, бири зататоштон же этиштен болушу шарт экен. Мисалы карагыла. Кантип биз билип атабыз бул жерде мына жашыл арча сынаточ, зататоч деп атат. Карагыла. Кандай эмне? Арча зататоч. Кандай арча? Жашыл. Арча жашыл. Мынакей бул сөз айкашы сынатоштон, зататоштон турду. Андан кийин 10 балапан санаточ. 10 санаточ, балапан зататоч. Сууга түштү. Сууга зататоч, түштү этиш. Мына ошентип эмнекен сөз айкаштар сөзсүз түрдө эки сөз түркүмүнөн же болбосо 3 сөз түркүмүнөн кандайдыр бири-биринин маанисин толуктап турганда гана алар эмне болот экен? Сөз айкашы боло алат экен. Кааласаңар иштептериңерге жазып алсаңар болот балдар. Ошондо биз сөз айкашына кандай эреже чыгара алат экенбиз? Эки жандан көп сөздөрдөн туруп, мааниси боюнча байланышкан сөздөр сөз айкашы деп аталат деп сөз айкашына эреже чыгара алсак болот экен балдар. Эми карагыла, сөз айкашы ар кандай сөз түркүмдөрүнөн түзүлөт. Схеманын жебечи менен көрсөтүп атам. Сөз айкашы ар кандай сөз түркүмдөрүнөн түзүлөт. Карагыла. Сынаточ, зататоч, жаңы эле айтып кеттим, зататоч, этиш. Сынаточ менен зататочтон болсо кандай болушу мүмкүн? Кызыл гүл десек, гүл. Эмне гүл? Зататоч кандай гүл? Кызыл. Зататоч этиш. Айжан чуркады. Ким? Айжан эмне кылды? Чуркады.
санаточ, зататоч, етиш, етишмина. Сөз ар кандай сөз айкаштарынан эмне кылып алдык экенбиз? Биз сөз ар кандай сөз түркүмдөрүнөн биз сөз айкашын түзө алат экенбиз балдар. Эми карагыла мынакей. Мен силерди кыйнабайын деп эле жазып койдум балдар. Иштептериңер жазыкпа. Бул эмне? Алма. Эми ушул алмадан биз эмне кылышыбыз керек? Сөз айкашын түзүшүбүз керек. Мен мисалдарын берип койдум силерге балдар. Карагыла мисалдарын. Алма. Кана кайсы сөз түркүмү болот? Кызыл алма. Алма. Зататоч эмне? Алма сөз түркүмүнөн суроо бергенин билебиз да биз, кандай болот? Алманын түсү кандай экен? Кызыл экен. Ошондо бул сөз айкашы кандай сөз түркүмүнөн түзүлдү? Сынаточ жана зататочтон түзүлгөн сөз айкашы болду. Китеп. Карагыла. Китеп. Кана өзүңөр ойлонуп, иштептерге жазганга аракет жасап көргүлөчү балдар. Жазай алабызбы биз? Китеп, мынакей. Кызыктуу китеп. Китеп кайсы сөз түркүмү болот? Эмне? Китеп зататоч. Кандай китеп? Кызыктуу. Сынаточ. Сынаточ менен зататочтон сөз айкаш сөз түркүмүнүн негизинде биз эмне кылдык? Сөз айкашын түзө алдык балдар. Анан кийин сүрөттү карагыла. Эми иштептериңерге өзүңөр жасаганга аракет жасагылачы балдар. Эмне бул? Бул эмне? Бул топ. Бул эмне? Бул пияз же сарымсакпы? Кана ойлонобуз дагы, иштептерге жазганга аракет жасайбыз балдар. Ойлонгула. Эгерде кимдегин жазган бул сөз айкашын түзгөн болсо, азаматсыңар топтун жанына эле каалаган бир сөз түркүмүн уктап келсек, сөз айкашы түзүлөт да, балдар. Карагыла. Тоголок топ. Эмне? Топ. Кандай? Тоголок. Зататоч менен сынаточтон түздүк. Ачуу пияз. Эмне? Пияз. Кандай? Ачуу. Жакшы. Балдар. Эми бул жерде карагыла. Сүрөткө карап, сөз айкашын түзөбүз балдар. Окуучу. Ким? Окуучу. Эми сүрөттү карап, өзүңөр сөз айкашын түзгүлө. Мына жебечелер кетип атат балдар. Кана көңүл бургулачы. Окуучу. Бул окуучу эмне кылып жатат? Бул окуучу эмне кылып атат? Бул окуучу эмне кылып жатат? Мына ошондо биз сөз айкашын сүрөт аркылуу түзгөнгө аракет жасасак, анда азаматсыңар балдар, силер сөз айкашын өз алдыңарча деле эмне түзө аласыңар. Биринчи сүрөт боюнча карап көргүлө балдар. Да, окуучу жазды. Окуучу ойлонду. Окуучу окуду. Булар эмне болду? Окуучу деген зататоч сөз түркүмү. Эмне кылды? Жазды. Этиш. Эмне кылды? Окуду. Этиш. Эмне кылды? Ойлонду. Этиш ушунду. Зататоч сөз менен этиш сөздөн биз эмне жасадык? Сөз айкашын жасадык балдар. Мынакей бул жерден да карагыла. Көңүл бургула балдар сүрөткө. Бул эмне? Аябай жайында биз баарыбыз жакшы көрөбүз. Жакшы көрүп эмне кылабыз балдар? Бул эмне болушу мүмкүн? Бал, муздак. Бул эмне? Гүл. Бул туура силер эң жакшы көргөн үч мышык. Орусча айтканда трикота деп коет, аябай жакшы көрөсүңөр. Мына ушул каармандарды алдык. Эми сөз айкашын түзгүлө балдар. Кана биринчи сөз айкашы бал, муздак жөнүнө кандай сөз айкашын түздүңөр? Эмне? Бал, муздак деп атат. 5 бал, муздак. 5 канча? 5 эмне? Бал, муздак. Биз зататоч менен санаточтон сөз айкаш түздүк. Так, азаматсыңар, дагы ойлонгула балдар. Кимде ким түзгөн болсо, кимде ким иштептерине баарын жасап коюп күтүп отурган болсо, азаматсыңар. 5 мышык. Эмне? Карагыла балдар. Мышык. Канча? 5 санайбыз. 1, 2, 3, 4, 5. 3 роза.
Kança rozа eкен? Эмне роза 3. Kança 3? 1, 2, 3. Мінекей, бұл мына ушундай тартипте кетти балдар. Сөз айкашын түз алат болушубуз керек деп ойлойм. Убакыт берем, кимде ким жазбаса, жазсаңар болот балдар, жазып алгыла. Бул силерге керек. Азаматсыңар балдар. Эми карагыла. Сүрөттү карап көргүлө, кандай биз жакында эле бул кетти. Бизден бул мезгил, азыр бизде жаз мезгили, жаз мезгилине чейин биз кайсы мезгилди кетти бизден? Кыш мезгили кетти. Кыштын сүрөтү. Эми карагыла. Сөздөргө көңүл бургула. Ызгартуу, муздак, аппак, аба, кар, кыш дейт. Эми ушуларды жебечелер менен туура туташтырганга аракет жасагыла балдар. Жебечелер менен биз кандай кылып туура туташтырсак болот экен? Ызгартуу кыш. Сөз түркүмү кандай? Эмне кыш? Кандай кыш? Ызгартуу. Зат атоош менен сын атооштон түзүлдү. Муздак аба. Туурабы балдар? Туура, аппак кар. Булар сөз айкаштары болуп эсептелинет балдар. Иштептериңерге жазып аткандар жазып алсаңар болот балдар. Эми тазалык жөнүндө сүйлөшөбүз. Бул жер дагы сөз айкаштары буларда да болуп калышы мүмкүн балдар. Сөздөрдө болот. Сүрөткө көңүл бургула. Эмне кылып атат кыз? Бир нерсени тазалап жууп жатат, бала денесин тазалап жуунуп жатат. Автору Сыдыкбаев жазган экен, ак самын дейт. Негизи эле самын бизге аябагандай пайдалуу, анткени ал тазалык, бир нерсени тазартыш үчүн, жуунуш үчүн дайыма биз самынды пайдаланабыз. Эми жакшылап угабыз балдар, ак самын. Көбүр ак самын, кызматыңды баштагын, кулагыма жабышкан, чаңды чайып таштагын. Көбүр ак самын, көбүгүңдү катпагын. Чамбыл чумбул балтырым, көтөрүп ур баткагын. Көбүр ак самын, көк тунук суу жаным, булчуңдарым сергисин, маалы менен жуунамын. Бул бизге тарбиялык мааниси аябагандай чоң, балдар. Ак самындын канчалык деңгээлде пайдалуу экендигин айтып жатат. Эми ушул жерден дагы биз эмне кылсак, ак самын, бул дагы эмне? Сөз айкашы. Ак самын деген мынакей. Ушула суу жаным. Булар эмне экен? Сөз айкаштар экен. Ырды өз алдыңарча да көркөм окуганга аракет жасагыла балдар, Эми буну карагыла балдар. Бул сүрөттөрдүн ордуна туура сөздөрдү коебуз. Балык уулоо дейт. Бала, кана, бир күнү улан балык уулаганы кайда жөнөйт? Азаматсыңар, көлгө жөнөйт. Ал колуна эмне алат? Кайырмак. Балык кармаш үчүн эмне керек бизге? Кайырмак. Жана чоң чака алат да кайдан чыгып кетет балдар? Үйдөн чыгат. Могул эмне? Балдар, күн аябай ысык эле. Ошентсе да улан чыдамсыздык менен кайырмак кыймылдашып күтүп 2 саат отурат. Бир убакта кайырмак кыймылдай баштайт. Ошондо улан охо деп сүйүнүп, кайырмакты тартып чыгарат. Кайырмактын учун караса, балык дегени жыртык ботинке экен. Ботинке. Ошентип айласы кеткен Асан бош чака көтөрүп үйүнө кайтат.
Мына балдар, мен силерге айтып койдум, сүрөттөрдүн ордуна биз эмне кылдык? Туура келген сөздөрдү койдук балдар. Эми өткөндө биз мактанчак бала жөнүндө окуп берген мен силерге. Тексттин башын билесиңер, шымын мактанып, шымын кийип чыгып, шымын жыртып үйүнө келген болчу. Ошол тексттин улан аягына чейин чыгып коелук балдар. Эгер шымың жыртык болсо, сен кандай жоокерсиң? Мен апамды тигип бериңиз десем, аны тигип бергиси келбей жатпайбы? Деп актанды Бобка. А эмне? Жоокерлиги шымын апасы тигип бермек беле? Жоокер деген баардык ишти өзү жасаганды, жамачы салганды, топчу кадаганды баарын билиши керек. Балдардын айтканын укканда Бобка уялып калды. Үйүнө барды да апасынан ийне жип жана жашыл кездеменин кесиндисин сурап алды. Жашыл кездеменин кесиндисинен бадыраңдын көлөмүндөй кесик кесип алып, шымына жармаштырып тиге баштады. Бул иш ал ойлогондон да кыйын болуп чыкты. Анын үстүнө Бобка аябай шашып жаткан. Анан колун ийне менен сайып да алды. Эмне эле сайкалып жатасың? Жаман десе. Ийнени тилдеген Бобка колун дагы сайып албаш үчүн ийненин учунан кармап саюуга аракет кылып жатты. Акыры жамаачы да тигилип бүттү. Бирок ал кургаган козу карындай болуп шалпырап калды. Ал тигилген кездеменин айланасы бырышып, шымдын бир жак багелеги кыска да болуп калыптыр. Бул эмне? Бул эми эмнеге жарайт? Деп кайгырды. Мурдагыдан да жаман болуп калды. Эми кайра башынан тигип чыгыш керек. Бычакты алып, жамаачыны кайра сөгүп чыкты. Андан кийин жамаачыны түздөп, шымга жабыштырып, сыя калем менен тегелте чийип алды да, кайра жамаачыны шымга жармаштырып тиге баштады. Эми ал шашпастан, эhtiyаттык менен тигип, жамаачы сызыктын сыртка чыгып кетпегенин көзөмөлдөп отуруп тикти. Ал көпкө чейин алек болду. Бышылдап, оңтоп жатып тигип чыкты. Бирок тигип бүткөндөн кийин жамаачыга көз чаптыруу жагымдуу болчу. Ал тегиз, түз жана абдан бекем тигилиптир. Тиш менен тартып да жула албайсың. Ошентип Бобка шымына жамаачы салып короого чыкты. Балдар аны айланчыктап карап калышты. Азамат дешти алар. Карасаңар, жамаачы калем менен чийилиптир. Өзүң тиккениң дароо эле билинет экен. Бобка баардык жагына айланып, баарына көрсөтүп да мындай деди. Эми топчу кадаганды да үйрөнүп алсам го. Бир дагы топчум түшпөгөн өкүнүчтүү. Мейли, эч нерсе эмес. Кайсы бир күнү түшөт, ошондо сөзсүз топчунун өзүн кадайм. Бул жерде ар бир баланын өзүнүн кийими үчүн, өзүнүн тазалыгы үчүн жооп бергендиги жөнүндө айтылып жатат. Бобка адам мурунку эмнеде билесиңер, шымын жыртып алып апасына тип берсе, апасынын колу бошобой жаткан болчу, анан тигем деген. Анан эми көчөгө чыкты эле, балдар эмне кылды? Эгерде сен чыныгы жоокер болгуң келсе, сен өзүң эмне кылышың керек деди. Тиккенди үйрөнүшүң керек деп Бобканын намысына тийип койду эле. Бобка келип алып шашып, эшикке чыгып балдарга өзүнүн тиккенин көрсөтөм деп биринчи тиккени аябагандай жаман болуп калды. Анан уялып, кайра экинчи жолу аябагандай этияттык менен тикти эле. Балдар аябай мактанды. Бобка да өзүнчө мактанып, эмкиде топчум түшсө, топчумду өзүм тигем деп балдарга аябагандай мактанды. Мына ошентип ар бирибиз өз кылган ишибизди өзүбүз түзөсөк, анда биз келечекте жакшы адамдардан болуп чыгабыз деген ойду текстте бергиси келди автор. Эми балдар, сабакты аягына келип жетти балдар. Азыр биз эмне кылайык? Үйгө тапшырма алайык балдар. Үйгө тапшырма сөз айкашын түзөбүз.
сөз айкаш түзгөнү билдиге 2 же 3 сөздөн туруп кандайдыр бир мааниси жагынан дал келген сөздөр гана сөз айкашы болуп бере алат. Буга чейин мен сүрөттөрдө көрсөттүм силерге балдар. Ошону элестетүү менен, жоксо дептериңерге, иш дептериңерге жазып алган сөз айкаштарын карап, эмне кылсаңар сөз айкашын түзсөңөр болот. Саламатта калгыла балдар.